Жамаат, бүгінгі сабағымыз ошо сабақтың уландысы. Мафатихур ризқ ва асбабу. Рызқының ачкычтары жана себептери, чакыруу себептери. Бүгүн 15 жана 16-сы кетет экен. Бүгүн 15 жана 16 ачкычы жөнүндө рызкынын. 15 ачкычы рызкынын. Az-ziwaj limen yuridu al-afaf. Subhanallah. Az-ziwaj limen yuridu al-afaf. Zinadan taza bolууну үмүт кылып самап үйлөнүүнү каалаганга Аллах рызкын эшигин ачат. Зинага барып албайын деп үйлөнгөн инсанга Аллах Таала рызкын эшигин ачат. Зинага барып албайын деп турмушка чыккан кызга Аллах Таала рызкын эшигин ачат. Анткени ал арамдан өзүн тыйып атат. Барып албайын деп никеленүү менен өзүн зинадан жүгөндөп токтотуп атат. Ан Аби Хурайра радиаллаху таала анху кал, Абу Хурайрадан риваят. Абу Хурайра риваят кылып атат пайгамбарыбыздан. Кала Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, пайгамбарыбыз айтты. Саласатун хаккун алаллахи аунухум. 3 түрдүү инсанга Аллах Таала жардам сөзсүз берет. Хаккун алаллах. Аларга жардам берүүнү Аллах Таала өзүнүн укугу кылып алды деп атат. Аллаху акбар. Аллах Таала милдеттүү болуп калды. 3 түрдүү кишиге, инсанга Аллах Таала жардам берүүсү милдеттүү. Мен өзүм көзөмөлдөйм жана жардам берем жана рызкысын мол кылам деп Аллах өзүнө милдет кылып алды. 3 түрдүү адамды. Биринчиси el-mujahid, ey el-ghazi fi sabilillah. Аллах жолунда жихад кылган. Аллах жолунда жихад кылган десе, силер түшүнбөгүлө көпчүлүгү. Колуна курал көтөрүп алып, жихадка аттанууну. Жок, Аллах жолунда жихад кылуу деген кадимиде колуна ручка алып, билимин арттыруу. Кадимгиде колуна китеп алып, жаттоо. Ошону Аллах жолунда жихад кылуу деп эсептейт. Кадимгиде илим алууга аттануу, кадимгиде дааватка сапар тартып чыгуу, бул Аллах жолунда жихад кылуу менен бирдей сооп. Ошон үчүн Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ким үйүндөгү ата-энесине, жубайына, бир туугандарына, уул кызына адал эмгек бешене терим менен адал оокат таап келейин деп үйүнөн чыкса, ушул Аллахтын жолунда жихад кылганын сообундай соопко ортоктош болот деген. Ушинтип бардыгыбыз кара курсактын айынан 1 тыйынды, 2 тыйынды 4 кылайлы деп базарга чыгабыз көпчүлүгүбүз. Көпчүлүгү дыйканчылыкка чыгат. Ушунун өзү жихадтын сообундай сооп алып келет иншалла. Кыяматка барганда Аллах Таала муну жихадыңдын сообу деп сунат. Я Раб, мен жихадка чыккан эмесмин да дейбиз. Сен адал эмгегиң менен үй бүлөңдүн кара курсагын адал тамак менен бактың беле? Баккам, ушул жихадын сообу дейт Аллах Таала. Экинчиси вал мукатаб юриду ал-ада. Бул кул ээлөөчүлүк доордогу болгон бир бурч. Мукатаб. Бир кул бар деп элестеткиле. Бир кул бар. Кожоюнун колунда кул болуп иштеп атат. Өзүнүн баасын кожоюнга бериш керек. Мисалы, $30,000 сатылып алыныптыр бир кул. Же $100,000 дейли. Кул $50,000 берди. Же $50,000 иштеп берди буга, кызмат кылып. Эми калган $50,000 мына сизге берейин деп аракет кылып атат. Же болбосо кожоюну $50,000 дагы иштеп бересиң, бол сен бошсуң, сен эми эркиндикте
чыга бер, бирок мага $50.000 иштеп бересиң десе, ошол иштеп берүү максатта макулмун деп убадаласа, Аллах Таала ошонун ишине береке берет, рызкы берет. Бул эми кол элечилик доордо болот аткан. Үчүнчүсү кайсы? Ван-накиху юридул афаф. Зинадан өзүн жүгөндөө максатта үйлөнүүнү көздөгөн, үйлөнүүнү ниет кылып максат кылган инсанга Аллах Таала рызкынын эшигин ачып коет. Аллаху акбар, карагыла. Эмнеге Аллах Таалага рызкынын эшигин ачты? Анткени ал өзүн зинадан токтотту. Зинага барып албайын деп. Көпчүлүгү келип атат да мага. Балдар, кыздар үйлөнгөнгө чейин ошол сүйлөшүп жүргөн кызым менен никелешип алсам болобу? Ушундай туура эмес түшүнүктөрдө жашап аткан балдар бар да. Анткени кыз бала, турмуш көрө элек кыз баланын никелениши ал ата энесинин уруксаты менен гана болот. Ата энесинин уруксатысыз кыз никелене турган болсо, анын никеси бузук болуп эсептелет, өтпөйт. Ата энеси кызым теңин чыгып калса, никеленип турмушка чыга бер. Биз сага уруксат бердик. Ыктыяр тандоону өзүңө жүктөдүк деп койсо, анда кыз өз ыктыяры менен никеленип турмушка чыга алат. Айтор эркек дагы, кыз дагы ушу зинага барып албайын деп никелениши менен Аллах Таала аларга рызкынын эшигин ачып коет. Анткени зинадан өзүн тоскондук үчүн. Бул хадис, ал эми аятта Аллах эмне деп атат? Астагфирулла билlah. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. صدق الله العظيم. Силер өзүңөрдүн араңардагы бойдокторду. Аят карагыла. Өзүңөрдүн араңардагы бойдокторду, бойдок улан болот, бойдок кыз болот. Бойдокторду. وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. Араңарда, кол астыңардагы кулдарды жана силерге кызмат кылып аткан кызматкер, үй кызматчысы болот, коро кызматчысы болот. Ошолордун эң мыкты такыбаларына үйлөндүргүлө. Бойдокторду бойдокторго, такыбасын такыбасына, кызматкерди кызматкерге, такыбасын такыбасына үйлөндүргүлө. Iyakunu fuqara. Алардын кедейлигине карабай туруп үйлөндүргүлө. Бул кедей дейм. Муну үйлөндүрүп койсом, азыр мен акчамды кетирип, кайтарып бербей акчаны кийин. Коркпогула деп атат. Yugnihumullah. Аллах аларды байытып коет. Үйлөнгөндүгү себептүү байытат. Көрсө, байлыктын жарымы үйлөнүүдө экен, жарымы гана жалгыз жүрүп, дыйканчылык кылып, бизнес кылууда экен. Жарым эле 50% үйлөнүүдө. Yugnihumullahu min fadlih. Аллах өз казынасы менен аларды байытып коет. Үйлөнгүлө, Аллах жашырда байытам деген. Бирөө бар. Бала чаканы багуудан, аны кийинтүүдөн, ага батир алып берүүдөн, төрөсө баласын тарбиялоодон коркуп жүргөндөр бар. Үйлөнбөй жүрөт, 40-ка чыгып калды. Үйлөнгүлө, Аллах байлык берет деп атат, карагыла. Көрсө, зинадан өзүн жүгөндөп токтотууну самап үйлөнгөн инсанга Аллах Таала сөз түрдө рызкынын эшигин ачат. Бул рызкынын 15-нчи эшиги. Эми 16-нчы. Рызкынын 16-нчы эшиги кайсы? Ал шүкруллахи таала. Аллах Таалага шүкүр келтирүү. Алхамдулиллах деп шүкүр кылуу бул рызкынын эшиги. Карагыла. ومن أسباب حصول الرزق وثباته ونمائه شكر الإله سبحانه. Рызкынын мол болушу, анын сиздин алдыңызда узак жылдар бою турушу рызкынын, байлыктын.
анын пайдалуу жака жумшалышы сиздин кубанычыңызга, тоюңузга, ибадатыңызга жумшалышынын бир эле ачкычы бар. Ал кайсы десе? Шукр. Алхамдулиллах. Алхамдулиллах деп шүгүр кылуу. Ва шукруху би таати. Ва истихдами ни'ами фима юрди. Аллах Таалага ибадат кылып шүгүр кылуу. Намазга кийим алып атасыз. Ушул рызкы да сиздин акчаңызга алынып аткан. Ушул намазга кийим алып кийинишиңиз Аллах берген рызкыга шүгүр кылышыңыз. Субханаллах. Аллах өз аятында Estağfirullah. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Sadaqallahul azim. Allah öz ayetinde mıntip jar saldı. لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. Men bergen rızkıga şükür kılsan, bererimdi rızkımdı لَأَزِيدَنَّكُمْ. Nun tevkit menen gelip atat. Bunu mufassirler düşünüyor. Bunu Kur'an'da жақсы okuyanlar, koturganlar düşünüyor. لَأَزِيدَنَّكُمْ деген söz бұл анықтооч нун деп есептеледі. Шүгір қылсаң берерімді арттыра беремін, есебіне жетпей қаласың деп атады. Егерде мен берген анча сынауға налып эле наразы бола тұрған болсаң, билип койгун, андан кийинки бере турган азабым андан да каттуураак деп атат. Аллахтын берген рызкысына шүгүр кылыш керек. Аллахтын берген рызкысына шүгүр кылыш керек. Рызкы мол болуп арта берет. Аллахтын берген рызкысына шүгүр кылыш керек. Рызкы мол болуп арта берет. Зикр. Бардык нерсе башташы зикир болуш керек. Бардык нерсенин башташында зикир болуш керек. Бул дегени Бисмиллахир-рахманир-рахим. Тамактын башы Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кийимдин башы Бисмиллахир-рахманир-рахим. Иштин башы Бисмиллахир-рахманир-рахим. Намаздын башы Бисмиллахир-рахманир-рахим. Андан кийин фикр болуш керек. Фикр ой жүгүртүш керек. Аллах мага буну берди. Эми буну жеймин, каяка жумшашым керек, кантип келди, каяктан келди, эмне себептен келди, фикр ой жүгүртүш керек. Эң аягында шүкүр болуш керек. Аллахка шүкүр кылыш керек. Ушул 3 ибада болгондо Аллах Тааланын бендесине бере турганы арта берет. Биринчи сөз түрдө зикр, анан фикр, анан шүкүр болуш керек иншаллах. Аллах баарыбыздын рызкыбызды мол кылып арттыра берсин. Садақаллахул азим. Ва садаqa расулухул карим. Амин. Аллахумма иннака афуун карим. Тухиббул афва фа'фу анна. Я рахим би рахматика я архамар рахим. Аллаху акбар. Ассаламу алейкум.